Ошон үчүн жанагы күнөө жазылгандагы бир бөлүктөрдү байкасаңыздар, кээ бир учурда күнөө жазылбайт адамга. Мына ошонун бири мажбурланган учурда. Адамдын башын кесем, өлтүрөм, сен ушул сөздү айт, капырчылык сөздү айт, же сен азыр намаз окубайсың деп турса, ошол учурда күнөө жазылбайт. Эмнеге? Себеби бул адамды мажбурланып турган кези. Ыктыяры жок өзүнүн. Ошондой эле жинди адам, акыл эси ордунда эмес, жинди адамга дагы күнөө жазылбайт. Балагатка жете элек жаш балдар, алар түшүнө элек жакшылык менен жаманатты айырмалы элек. Мунун баары эмнеге далаат кылып турат? Адамда ыктыяр бар, тандоо мүмкүнчүлүгү бар, тандай алат жамандык менен жакшылыкты айырмалап. Аллах Таала мажбурлап койгон жок ал нерсени. Ошон үчүн мажбурланган нерсеге күнөө жазылбайт, жиндиге күнөө жазылбайт, жаш балага күнөө жазылбайт. Мүмкүнчүлүгү жок алар. Аллах Таалам адам үчүн жаман нерсени жазбайт. Биз бул нерсеге иман келтиребиз. Болгондо адамдардын өздөрүнүн амалдарынан калоосу бар. Бирөө жакшылыкты тандайт, бирөө жамандыкты тандайт. Ким жамандык тандаса, Аллах Таалам ошол жамандыгын жазат. Ким жакшылыкты тандаса, Аллах Таалам ошол жакшылыкты жазат. Кээ бир секталар бар. Мисалы Жабриялар, Муътазилалар, Кадариялар. Мисалы Жабриялар айтат, Аллах Таалам бизди мажбурлап жазып салган дейт. Мен азыр мен сүйлөгөн сөзүм эмне кылсам бүт ушул кылып аткан нерсебиздин баардыгын мажбурий кылып атабыз биз деп айтышат. Муътазилалар, Кадариттер бар, алар Аллах Таалам бизге эркикти берип койду, билбейт дейт. Азыр эмне сүйлөрүңдү, эмне кыларыңды Аллах Таалам билбейт. Качан биз кылабыз, ошондон кийин Аллах Таалам билет дейт. Амалды, тагдырды биз өзүбүз жаратабыз деп айтат. Адашкан тайпалар ушундай абалда болгон. Ахли сунна вал жамаа тагдырга иман келтирет. Аллах Тааланын билгендигин жазып койгондугун, анын каалагандыгын, жараткандыгын, бирок адам баласында ыктыяр бар деп жазган бүтүн. Бирок адамда ыктыяр бар. Ошол ыктыярыңыз өзү жазылган. Билет Аллах Таалам сиз эмнени тандаарыңыз, эмнени кыларыңыз. Ал-Лейл сүрөсүндө 4-аяттан 10-аятка чейин Аллах Таала мындай дейт: "Инна сa'яkum лашатта." Силердин аракетиңер ар кандай дейт. "Фа амма ман а'та ваттаqa." Ким таква болуп, умтулган болсо дейт. "Ва саддаqa бил хусна." Иманга, Аллах Тааладан келген иманга ишенип, иман келтирсе, ишенсе, "Фасану яссируху лил юсра." Ал адамга биз жеңилдетип коебуз. Иман келтирип атат, анан умтулуп атат. "А'та ваттаqa" умтулуп атат, аракет кылып атат. Иман менен аракет көрсө, жөн эле сөз эмес, аракет. Ошондой адамдарга биз ушул имандын жолун жеңилдетебиз дейт. Ал эми "Ва амма ман бахила вастагна." Ким сараңдык кылып, текеберлик кылып, умтулбаса, "Ва кадзаба бил хусна." Иманды жалган деп ишенбей турган болсо, "Фасану яссируху лил усра." Аны биз оор күнөө иштерге, жаман иштерге жеңилдетип коебуз дейт. Адам умтулуш керек, жакшылык иштерди жасоого,